Менен bir 3-4 курс чоң окуган bir алым бар эле. Суук жакта жашайт эле. Анан мен суук жакта жашагандан улам ошол материалдар ысык жерде жок, суук жакта табылат эле да. Анан ошого акча бердим мен. Сен мага каникулда барганда күзгү кышкы материал алып келип бер деп, мен кийим кийип, шым кийгенге анан акчаны бердим. Берсем анда мен эми качан дейм, жаңы баштап эле окуп аткан элем, ал айтып калды. Бул аманатпы же карызбы dedi да. Анан мен сурадым. Эмне айырмасы бар дедим да. Айырмасы мындай дедим. Эгерде карыз деп берсеңиз, мен азыр буну иштете алам дейт. Бир нерсе алып жейт, тияк бияк кылат. Бирок баягы материалыңызды мен алып келип берем в любом случае дейт. Эгерде жоготуп берсем жолдо, ошондо да алып келип берем дейт. Эгерде сиз аманат деп берсеңиз, мен буну иштете албайм, чөнтөккө алып барып, алып келем, бирок жолдо жоготуп берсем, жооп бербейм дейт. Карыз дедим эми. Кой аманат деп берип алып анан дагы. Анан материалдан да жок калып анан. Кой дедим, карыз эле меники дедим, карыз эле. İşlete ver, мына жерден товар алып барып сатасыңбы, жейсиңби, ичесиңби, эмне кылсаң ошого мага ошо материал келсе болду. А бирок экинчидүзөрү карыз деп берсеңиз, бул жерден ал иштеткенге акысы бар. Бул жактан бизнес кылып, тияк алып барып сатып, ага мен кийгише албайм уже, все. Мен канча акча бердим, ошого гана ал жооп берет да. Ал жоготуп береби, урдатып береби, эмне балай болуп күйгүзүп береби, ал сөз кайтарып бериш керек. А эгерде аманат деп бергенден кийин угуп туруңуз, анын иштеткенге акысы жок. Ошону кандайча сактап туруп, мениби? Ошол бойдон алып барып алып келиш керек. Бирок бир бунун да носу бар да. Кандай но? Бул уктап калганда урдап кетти. Ар кандай случайлар болуп калат жашоодо. Ошондой болуп жок болуп кетсе, жокса кийим, материал алып келаткан эле, алып келатканда урдап кетти. Жокса күйүп кетти, камера хранениеде, ар кандай болуп кетчү мүмкүн. Будан шалак кылып кеткен жок бирок. Ошол учурда мен буну акчамды бер деп айтканга акым жок да.